Атаң өлсе өлсін, бирок атаңдын көзүн көргөн өлбөсүн деген кыргызда нак сөз бар да. Эми бизге караганда да биз бала маалда, андан да жаш маалда көп жаанда жүрүп калдыңыз да. Эмнелерди айтып кете аласыз эми? Эми ушу макал өзү мен ойлойм да, бир кантип эле атам өлсө өлсүн деп калат деп. Айласыз ошол атасы өлгөндөн кийин анан көргөн адамдан бир нерсе уккусу келип, бул абдан бир философиялык жактан терең ошол адамдар мен атам менен көп жүрдүңүз эле, атам жанында болдуңуз эле, чыгармаларда кошо болдуңуз эле дегендей айта алабы деп анан жалпы эле өзү ошол атасы жөнүндөгү ушул маселе бир терең философиялуу макал болуп чыгып калган экен да. Мен Буркан эке менен жашымда 26-27 жаштарымда таныштым да. Анан ушул мурда Аксы районунда иштеп анан Алайга келгенде эле бир мурутчан киши келди да. Келип анан ырдап калдык. Ырдаганда эле Буркан эке дешет бар эле. Анда ал деле менен бир 15 жашындай улуураак киши экен, бир ал деле жаш экен ошо мезгилде анан эле ой-булбулду ырдап калганда анан мен аны менен таанышкым келип ойгонуп атпаймынбы. Кийин аны өзүң көрүп жүрөсүң, сен кичине бала элең бая чоң Алайга барып, совхоздорго барып, анда партиялык кызматта болгонмун. Анан ушул партиямды карап, чарбалык иштерди карап жүргөндө дагы баары эле мен ушул өзүмө жакын адамдарды Буркан экени таап келгиле дейт элем да. Анан кийин үйүңөргө алып кетет эле. Бул Буркан экенин жөнөкөйлүгү жаш бала менен жаш баладай, чоң киши менен чоң кишидей жүргөндүгү кандай сонун. Анан бир ой булбул эмес, түрдүү ырларды ушул дүтөр кылып ийет эле кейде. Комузду ушул жагын мен көрүп, таң калып, канам ар бир адамга ошондой комплекс талантты бергенде. Анан Кыргызстан Компартиясынын Алай райкомунун биринчи секретары болуп Орозбек Кулматович иштеп калды. Мен анан кийин ушул инструктор бөлүм башчы болуп иштеп, анан ал убакта хорлор көп болот эле, концерттер көп болот эле, анан мага дайындайт эле да. Акимбеков Буркан экени сен таап келесиң деп. Ал убакта азыркыдай каякта сотко. Анан мен Буркан экени таап, аны чакырып, анан концерттерди ырдаганда обкомдун биринчи секретары дагы Атайдын өзү экен деп. Анан ар бир келген, ар бир чоңдор, ошондо жогорку кызматтагы адамдар ошондой торжестволордо Буркан экени деп айтат экен. Анан бизге тапшырма берип Буркан эке камсыз болот эле да. Буркан эке ошентип Атай деген наамга конгон. Ал эми Атай дегенди бардык адам ырдагысы келет, ой булбулду ырдайт, күйдүм чокду ырдагысы келет, ырдап деле жүрөт. Бирок ийине жеткирип, терең наржакка жеткирип, Атай болуш кыйын. Буркан экеде ошол үнүнүн тембри, үнүнүн окшоштугу, созуштары, анан комузду жакшы черткендиги менен Атай болуп калды дейм да. Анан жөн эле ар бир менен эле жакшы мамиле жасап койгондо болбойт. Ал өзү окубай калган экен деп мен Буркан экени ушул күнгө чейин айта берем. Эгерде окуп калганда жакшы болмок. Чыңгыз Айтматовдун Муктар Шаканов менен бир диалогу бар да. Ошондо Чыңгыз Айтматов айтат: эгерде Карамолдо Орозов нота билип калганда, комузду дүйнөгө жөн эле таанытып коймок экен деп айтышкан жерлери бар да. Анысыңары ушу Буркан экен нота билип калганда, нотаны бир ушунчалык өздөштүрүп калганда көп чыгармалары калмак деп ойлойм мен. Анан мына ыркесе болуп калды да. Алайда биринчи ыркесе болду. Анан режиссер Сатыбал Турап болуп калды. Анан мен ырчы катары, Буркан эке ырчы катары катышып жүрөт. Анан бирден ошо ыркесени бүт айылга бирине койбой коюп чыкканбыз. Анан Гүлчөдө центрде ыркесени коюп атсак, Манас айтып атканда элди күлдүрүп Буркан эке Манасчы жанагы Манаска кандай кыймыл жасаса, бер жакта эмес ал ой булбулдурдайт. Ошондой неме жасап элди күлдүрүп турду да. Ошол жактары дагы артисттиги күчтүү деп ойлойм да мен Буркан экени. Анан ошол көбүнчөдөн кийин баягы түрдүү улутка өзбектерден, тажиктерден ритмине салып комузду черткизе берет элек. Эми мен ошол үйүңөрдө дагы апаң, сен инилериң мени кандай сыйлайт эле. Анан мени дос дейт эле дал.
Anan Savkozun direktörleri dağı Burkan dostu geldi de öyle men izletmesem de keyin izlegenge toğru geldi. Mına hazır sen menen gayra aralaşıp iştep gayra meni köp peredaçıga tarp жүрбөйсүңбү? Oşal atam ölsün, atamdı görgön ölbösün degendi sen aktap atasın, men oşan aytıp berip atam. Emi televideniyede vakit kıska, uşul nerselerdi aytıp koyuşum da çoğun iş, anan davr peredaçı olsa dağı tereң aytıp berişim gerek.